дагы таасир бериши мүмкүн. Эсенгелдиев, Калысбек топко чыгып барган, дарбаза бош. Гереро командасы чабуулда өз оюндарын жүргүздү деги чекти болбой. Бул жерде топ жоготуу жана эсеп сандары теңелди. 1-1 27. Гереро коргоочусунун орой катасын пайдаланды дагы. Жыйынтыгында эсеп сандары 1-1. Турган болсок, биринчи турдук беттештер 12 январь күнү старт алган. Деги чекти болбой. Гереро оюнчусу Назаралиев сокку жана дарбазачы кайтарганга аракет кылды. Өтө кубаттуу деле сокку эмес. 7 команда катышып жатат. Бул кышкы биринчиликке. Деги чекти болбой, алыстан сокку бар. Бул жерде дагы Гереро сол бут менен сокку узатты дагы. Жыйынтыгында бул алыскы бурчка таамай барды. Жыйынтыгында 3-1. Чыгарып берүү бар бул жерде. Бош калган дарбаза, түз эле дарбазаны көздөй сокку бар бул жерде. Алмазов артка кайтып келгенге жетиш. Пенальти. Ышкырык жаңырды. Сокку жана гол. 3-2. Бошоңдукка алдырып койдум. Жана кереги жок пенальти болчу. Жыйынтыгында мына гол жаралып отурат. Айпанчанын ичинде Анадолу коргоочусу жана дагы бир пенальти. Сокку жана гол. Гереро Анадолу. Эсеп сандары 3-3. Кадырбеков, Байтур жана дарбазачы бул багытын тапкан эмес. Жыйынтыгында жана Айпанчанын ичинде офсайд жок бул жерден. Сокку узатышы керек. Сокку жана гол. Гереро 4-чү голду. Бул жерде 2 коргоочу тең азыр сактай алган эмес. Жыйынтыгында Айпанчага көтөрүп берүү. Сокку жана гол. Мукаев Келдибек Байлөр мына неченчи бурчтан чыгарып берүүдөн кийин эсеп сандары Айпанчанын ичинде атаандашы жетпей калган. Бою дагы Гереро болду. Мына ушун менен финалдык кышкырык. Гереро Анадолу бүгүнкү эсеп сандары 5-3.